Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Жалал Абад областынын Сузак районундагы Калмакырсын айылынын жашоочусу Бечелов Алмазбек Маматкадыровичтен кайрылуу. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасынын президенти катары сиз менен сыймыктанам. Сизди ар дайым сыйлайм жана урматтайм. Мен сизге кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги 2018 жылдын 6 мартындагы номер 36/4 буйругу менен мени Сузак райондук Билим берүү бөлүмү башчылыгынан негизсиз бошотуп койду. Себеби буйруктун негизи катары 2018 жылдын 26 февралында коллегиянын номер 7/9 токтому, 27 февралындагы номер 222/1 буйругу деп көрсөтүлүптүр. Мен 26 февралда коллегияга катуу ооруп больницада жатканыма байланыштуу катышкан эмесмин. 2018 жылдын 16 февралынан 2 мартына чейин Сузак райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө жана кардиология бөлүмүндө острый инфаркт болуп, катуу ооруп жаттым. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 85 статьясында кызматкердин убактылуу эмгекке жарамсыздык жана өргүүдө болгон мезгилинде кызматкерди иштен бошотууга жол берилбейт деп так жана даана жазылган. Мен 2017 жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Туусу улуттук гезитинин диплому менен аймактарда билим берүү тармагынын өнүгүшүнө кошкон салымы жана мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, окуучулардын татыктуу билим алуусуна материалдык техникалык базасын чыңдоого, ыңгайлуу шарттарды түзүүнү камсыз кылууга жетишкен жигердүү эмгектери үчүн Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары мен жылдын мыкты жетекчиси болуп аныкталгам. Ошону менен биргеликте 2017 жылдын мыкты райондук билим берүү бөлүмү Жалал Абад областык кароо сынагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйган укуктуу өкүлү тарабынан мен жетектеген Сузак райондук билим берүү бөлүмү байгелүү орунду ээлеп, диплом менен сыйланган. Ошону менен бирдикте 2017 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна Кудайбердиеванын алкыш каты менен сыйланганмын. Мен аргасынан Сузак райондук сотуна Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин 2018 жылдын 6 мартындагы номер 36/4 буйругун жокко чыгаруу жана жумуш ордуна кайра калууна келтирүү жөнүндө дооросу менен кайрылдым. Сузак райондук соту мени Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына жумушка кайра орноштурсун деп Кыргыз Республикасынын атынан чечим чыгарды. Мен министрлик менен соттошкум келбейт. Себеби мен мурунку бийлик тарабынан куугунтукталып 2014, 2015, 2016, 2017 жылдары Бишкек шаарынын 1-майрамдык сотунда 2 жолу, Бишкек шаардык сотунда 2 жолу, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда 2 жолу сот процесстери болуп, соттошуудан жадап бүттүм. Биз баарыбыз министрлик менен коллега болгондон кийин маселе тынчтык жолу менен, тынчтык жарашуу менен чечилсе, баарыбызга жакшы болор эле деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 42 беренесинин 3 пунктунда тараптар ишти процесстин кайсы болбосун стадиясында жарашуу макулдашуу менен бүтүрө алат деп жазылган. Бирок министрликтин жооптуу кызматкери сизди кызматтан алуу жөнүндө Ак үйдөн президенттен буйрук болгон. Ошон үчүн тынчтык жолу менен жарашуу макулдашуусу менен сизди кайрадан дайындаганга коркуп жатабыз. Бизге да жашоо керек, бала чага багышыбыз керек деп жатат. Мен бул сөздөрдү укканда чындыгында аябай таң калдым. Каякта жомокту айтпаңызчы деп ишенген жокмун. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасынын конституциясынын гаранты катары мен сизге гана ишенем. Ошондуктан мени Сузак райондук билим берүү башчылыгына тынчтык макулдашуу менен калууна келтирүүгө жардам берүүңүздү сизден суранам. Сизди терең урматтоо менен кайрылуу ээси Алмазбек Бечелов.